Assalamu алейкум, ардактуу телегөрүүчүлөр. Жалал Абад обласу Нокен району Достук айыл өкмөтүнө караштуу Шамалды сай айылына келдик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, шамал болуп турат, шамал жүрүп сонун. Ал эми бул айылдын мактана турган жерлери аябай көп. Программанын жүрүшүндө сиздер менен бирге болобуз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, алгач эле жолун, жаратылышын, коозун, көчөнүн сулуулугун көрүп баа берсеңиздер болот. Кызыктын баары алда, биз менен бирге болуңуздар. Шамалды сай айылы деп укканда эле оболу биз дарбыз же болбосо дыйканчылыкты элестетебиз. Бирок бул айылдын апалары ууз чеберчилик менен да алектенип келишет. Сонурду айтып турбайсыздарбы? Кандайсыздар анан апалар? Жакшы отурасыздарбы? Амансыздарбы? Жакшы келиңиздер. Манай жакшы? Мынакей, сонун манайда Достук айыл өкмөтүнүн Шамалды сай айылына келип, антип шайыр апаларга жолугуп калдым. Азыр сиздер менен биргеликте ушул апалардын кол өнөрчүлүгүн, талантын биргеликте көрүп болобуз. Ал эми мен апалардан сурап көрөйчү. Апалар кантип уюшуп калдыңыздар? Максат эмне болду? Казек, бул жерде биздин чогуу ушул жумуш аткарып атканыбызга өзүң дагы күбө болуп отурасың. Бул жерде шайыр апаларыбыз отурат, ууз чебер энелерибиз отурат. Жакында биз конкурска чыгабыз деп даярданып атабыз да. Анан ушул энелерибиз дагы даярдануу мезгилинде жөн отурбастан колунан келген өнөрлөрүн бири-бири менен бөлүшүп, ырдашып отурган жерибиз. Бул шайыр апалардын уюшкандыгына 3 жылдын жүзү болду. Бирок жакшы, буга чейин дагы Нокен районунда көптөгөн конкурстарга катышып, Чыңгыз Айтматтын 90 жылдыгында эң алдыңкы гран-прини жеңдик. Шайыр апалардын максаты эми алдыда чындыгында конкурстар жүрөт. Көрүп атасыңар, өзүңүздөр деле телевизордо сонун. Биз дагы ошол шайыр апалардай болуп, ошо таймаштарга катышып, ийгиликтерге жетишсек деген ойдо. Ошондой эле бул жерде Жамиле отурат, колунан көөрү төгүлгөн энелерди көрүп атасыздар. Булар дагы ушу өздөрүнөн кийинки кыз келиндерге өнөрлөрүн калтырып кетүү максатында. Ушу максатыбыз. Анда бул жакта чебереңерден сурайлы, эмнелерди тигесиздер, эмнелерди үйрөтүп атасыздар кийинки кыз келиндерге? Жамиле, өзүңүз маалымат берип коюңуз. Казбек, азыр эми сурооңо мындай жооп берейин. Биз ушу Достук айыл өкмөтүнүн аялдары убактыбызды бекерге кетирбей, жашыбыз өтүп кетип атат, колубуздан келген нукура буюмдарды өзүбүздөн кийинки урпактарга таза колубуз менен көргөзүп, көзүнө көргөзүп, таза өткөзүп берүүнү чечтик. Биз унутулуп калган өзүбүздү мына биринчи жүндөн баштайын койдун жүнүн кыркып алып, жазгысын ийрип, мындай шалчаларды согобуз, термелерди согобуз, алардын кусокторун бекерге калтырбай, анан да сумкаларды жасайбыз, бешик боолорду согобуз, мына керектүү бардыгыбызга. Андан кийин саймаларды саябыз, кыздарга үйрөтөбүз, келиндерге. Андан кийин кийизди жасайбыз онантип. Талдырма, шырдак, бардыгын. Шырдакка мындай ыскыттарды өзүбүз колдо ийрийбиз, бардыгыбыз колубуздан келишинче отуруп алып, убактыбызды бөлүп жасайбыз. Кыргыз үйдүн жасалгасын да жасайбыз. Мисалы, мына бул ат жабуу дикек, мынанда колго согобуз, мына килем басмайыл. Бул дикегибиз, мына бул буюмубуз кыргыз үйдүн чаян түймө, жел болсуна илинет. Бул өтө мээнетти көп талап кыла турган буюм. Бул мына өзүбүздүн чийибиз натуралный, мына бизде чий өспөйт, бирок сатып алабыз. Ороп, мындай цветной жиптер менен оройбуз. Ананда чоңдорун кылабыз. Бул эми кичинекей эле чоң кылып согобуз, оройбуз, үйрөтөбүз. Анан онунда килем басмайылдарыбыз бар, килем
жай намаздарыбыз бар, аларды согобуз, отуруп шырдактарды жасайбыз. Ушинтип отурабыз. Мына термелерин, улуттук биздин өзүбүздүн илгерки ушу терменин түрлөрүн согобуз. Какма таарларыбыз бар, букары согобуз, бешкештесин согобуз. Пактадан десе пактадан жасайбыз, өзүбүздөн чыккан пакталарды ийрип, мындай жип кылабыз. Апа, бүгүнкү күндө кыз келиндер четке какпай эле үйрөнүп атышабы? Bundan bir 10 yıl, 5 yıl murun вообще unutulup жок болуп кетти. Азыр кайтара бардыгы кызыгып үйрөнүп атат. Азыр бардыгыбыз кайтара жанагы синтеткадан көрө өзүбүздүн натуральный жүнгө өтүп атат. Үйрөнүп атат, келип атат, үйрөтүп атам окуучуларым бар, Кудайга шүгүр. Жакшы, сонун апа. Эми бул жакта телегөрүүчүлөр деле күтүп калды. Бир сонун бир чыгарма аткарып бербейсиздер ба? Ырдап бересиздерби? чебер апалардын чыгармачылыгына көп болуп, андан ары айылдын тарыхын билип алуу үчүн Жакып Аксакалга бет алдык. Шамалды Сай айылы Нарын дарыясынын жээгинде жайгашып, климаты өзгөчө келет. Мен ошо 50-жылдан бери ашырайын, Шамал Сайыл деген мына өзүңөр көрүп тургандай Шамал жүрүп атпайбы? Бул илгертен тарыхыяты өзү Шамал Сай. Мына бул Нарын дарыябыз, мына жаныбызда, мына оң жакта агып аткан. Şu narın jogor jakta bir Aydagактын таласы деп коет. Мына күнгей бетте турат, керең ичинде жайык бар. Ошол жайыктан баштайт. Кумду учурган, майда сачтарды учурган катуу шамал болчу илгери. Санжирадан алып келгенде биздики көп улуттуу эл. Бир жерге аркылуу мындай улут келген. Намангандан Өзбекстандан элдер бай эл иш башталды, жаңы иш болгондон. Ар жактардан келип отурганда, кыргыздар, өзбектер аралашып. Анан кыргыздардан илгери бир жерде Жедигер урусу деп коет. Ол болот. Анан сары уруулар катышып калган болот. Кызыл кулак дегендер бар. Башка уруулардан да бар. Аркылуу уруулар көп азыр бу жерде. Отурушат баштады деме. Аралаш келишип отуруп экен биргеме. Айылдын ынтымагы десек, биз жана айттым го. Көп улуттуу эл жашайт деп. Түптүү жут кыргыз абалы, түрүлөнгөн улут калганы, түгөйлөш жашайт ынтымак түрк атанын балдары деп ынтымакта жашап келишет азыр. Жакшы бардыгы. Бирдей биз каада салты мындай өзбек, кыргыз дебей, же түрк башка дебей, бизде түрк улуттары ham жашайт көп. Башка улуттар да бар. Эч неме кылбайт. Мындай майрамдарда, аш тойлордо биримдиктүүбүз бардыгы. Şu Türk tuğanlar şu Kırgız saltına gönüp kalgan. Şunday kılıp mal soyuşup büt bayramlarda çakışıp durат, şunday. Nima kılıp durат. Var. Özbek tuğanlar bardı, şu birbirimiz menен ынтымактуу. Atam çağın bol işten көп жылы. Жайлоого көп чыгып келет жайын жашында. Анан бийик тоолор зоолорго чыгып отуруп алып, анан ыры жазчу элем. Жазып эчимге көрсөтсөм эсен бекитип коёчу, катып коёчу элем да. Ошентип окуп бербейсизби? Ылладым эйле. Көкөлөтүп ысмың бийик атаймын. Koynunda men daim erkin yaşayımın.
Ömrümün demi sensin aymağım, özün üçün talbay emgek jasaymın. Şu aymağ üzerinde kitap yazdım ele, Rızkut bu aymağım degen. Kan yoldum boyu şamaldı, kay tarat baskan kadamdı. Kaptaldan sokkan uzak jel, kayratqa salat adamdı. Şamaldı sayılardı, şunday da, şamalı menen biz. Andan keyin daha bir törsa var. Uğulsa al jön jayыбыз, uqqanга чындык дайныбыз. Şarakkan narın jeginde şamalı katı aylыбыз. Şul, şamalı sayılı şul. Öz atı öz menen de şu. Шамалсай айылы Нокен районунун Достук айыл аймагынын борбору. 6500'dün тегерегинде калк 1100 кожолук жашайт. Айылда орто мектеп, бала бакча, маданият үйү, спорт зал, кичи футбол аянтчасы, ФАП, мечит жана башка калкты тейлүүчү соода түйүндөр бар. Эл элинин басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен алектенишет. 2021-жылга жумушсуздукту жоюу максатында биздин айылдын элдерине шарт түзүп берүү максатында ынтымак тазалык деген муниципалдык ишкана ачып атабыз. Андан сырткары биздин борбордук көчөбүздө, Ленина көчөсүндө эски мектеп бар эле. Ошо эски мектептин ордуна биз Нокен өнүктүрүү фонд тарабына долбоор даярдап атабыз. 50 орунду муниципалдык базар куруп атабыз. Шарт түзүп берүү боюнча ушу Достук айыл өкмөтүнөн кеткен, Россияда жүргөн мигранттарды кайтаруу максатында ушул иш-чараны алып барып атабыз. Андан сырткары дагы биздин Рыскулов көчө бар, Минтранстын балансында турат. Бул көчөнүн да 1 километр көчөнү биз ушул асфальт төшөө боюнча ушу долбоорду киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө айыл ар тараптан өнүгүүгө бет алган. Анткени айылдын эли өтө менеткеч калк. Жай мезгилинде жол жээгинде жайнаган гүлдөрдү көрсөңүз, суктанып бүтпөйсүз. Айылдын дээрлик бардык көчөсүн эл өздөрү мына ушундай кылып жашылдандырып алышкан. Ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, республикада мыкты айыл аталып, жүргүнчү ташуучу автоунаа утуп алышкан. Силер мектепке жүрдүңөрбү? Ооба. Келаткан маршрутта. Чыкла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Биз да чыксак болобу? Шерге отуруп алайын, а? Охо, жалаң эле мектеп окуучулары го. Бул маршрутка жалаң мектеп окуучудан ташыйт да өзү. Ошо бул айылда жалгыз маршрут бар дегенден ошо жеринен билейин деп келдим да сизге. Жакшы, жакшы. Айдарыңыз. Окуучулар мектептен кечикпесин. Эми бул кандай түзүлгөн эми? Бул айыл өкмөтүнүн демилгеси менен мектеп окуучуларынын мектепке, анда мектептен сырткары чыккандан кийин үйлөрүнө жеткизип коюш үчүн бекитилген автомашина бул. Автоунаа. 5 айылдын окуучуларын мектепке алып келем. Кыргыз Коргон, Кеңсай, Комбадар, Шаркыназба деген айылда окуучуларды эртең менен кийин эркетинде сабактан кийин кайра үйүнө жеткизип турам. Балдардын жолдогу коопсуздугун эске алып уюштурулуптур да бул эми? Балдардын ысык суукта, кышында сууктан, жайында ысыктан узаткан үстүнөн жалаң анын үстүнө айылдар, биздин айылдардын баардыгы ошуп бишкек жолдун трассанын жээгинде жайгашкан, ошон үчүн балдардын коопсуздугун сактоо үчүн айтайынлап уюштурган. Эми бунун жана каражаттары кандай каржыланат? Эми күйүүчү май дегендей. Күйүүчү май, запастык бөлүктөр айыл өкмөтүнүн эсебинен. Менин кызмат акым ата-энелердин эсебинен ар бир окуучуга айына 200 сомдон, ошондо ар бир балага күнүнө 5 сомдон айланат. Шаардагыдай эле экен да? Шаарда, катынкы шаардагыдай эле. Ошондо эртең менен канчада ишке чыгасыз, канча күн иштейсиз? Азыр мектепте 5 күндүк болгондугу үчүн 5 күн иштейм. Биринчи күндөн 5-нчи күнгө чейин. Эртең менен саат 7-де иш баштайм. Эң алыскы айылыбыз Кыргыз Коргон айылы 15 километр алыскта турат. Ошол жерде окуучуларды алып келем. Акыркы окуучу кечки саат 6:30-да үйүндө калат. Мен өзүм жөнүндө айтсам, мен өзүм сайыз бузулган чейин мугалим болуп иштегем. Балдарга ошо жакындыгым ошо мектепте иштегендигим болуп атат да. Ошон үчүн балдар менен андан кийин сайыз бузулгандан кийин ар түрдүү
işlerde жүрүп, акырын айыл өкмөтүнүн демилгеси менен балдар уюштуруп, ушу балдар ташып атам. Азыр бул балдарды кайсыл айылдан алып келип атасыз эми мектепке? Азыр бул балдар Шаркылтма айынан келет. Мектепке жакын эле калды окшойт, Жакын, эң жакын айыл Шаркылтма айынан. Канча ошондо эртең мененки анан түшкү болуп окшот да балдар, Эртең менен биринчи сменде алып келип, кайра биринчи сменде алып кетип, экинчи сменде алып келип берем. Мектеп окуучулары сыртка чыгып сизди күтүп турат окшойт. Окуучуларбы? Сабактан чыккандар мени күтүп турат, менин келишимди күтүп турушат. Ола мен окуучуларым мени күтүп турат азыр. Жакшы. Опа, мынакей келдик. Аш берейин, Рахмат. Жакшы окугула, жакшы окугула. Сон. Ушундай экен да, күнүмдүк иш. Эл кызматында. Эл кызматында күндө ушу эртең менен кетип. Жакшы. Бали, азаматсыз. Бар болуңуз. Келечек муунду колдоо, коргоо ар бирибиздин парзыбыз. Мектеп окуучулары үчүн сонун шарттарды айылда да түзсө болот экен го. Ал эми Казбек мырза айылдык спорт залда жаштарды спортко үндөп чемпиондорду чыгарып келүүдө. Шамал сай айылында жүрүп, мен өз адаш агам таап алдым. Казбек. Ысы жок экен. Ошонсо дагы адаш. Ага эми бул алыш күрөш спорту да эми? Ооба. Качан түзүлдү? Мына шарт жакшы түзүлдү. Буга ошо 4 жыл болду да. 4 жыл болду ошо өкмөт тарабынан ошону бизге түзүп берди. Буга чейин кичинекей залда машык элек. Ар жакта. Ошо 4 жылдан бери ушу залда машыктырып атабыз. Условиялар жакшы, ысык отоплениялар иштейт. Кышын жайын. Кышында полностью отопление иштейт. Жазында өчүрөбүз, жакында өчүрөбүз да. Балдардын машыгуусу кандай болуп атат анан? Чемпиондорду чыгарып атасызбы? Балдар ушу күндө машыгат. Bir gün чоң балдарга, bir gün жаш балдарга. Чемпиондуктар чыгып атат. Постоянно ушу жаштардын, чоңдордун ичинде ошо чемпиондор жакшы результат берип атат. Атайсыз, менимче могу сүрөттөгү чемпион окшойт. Ушу чемпион уулум болот бу. 96-жылкы. Өзүм уулум. 96-жылкы. Азыр Жалалабадта спецназда иштейт. Ошо 2016 Белоруссияда Кубок мираны утту 70 килограмм боюнча. Улуттук көчмөндөр Таласта улуттук көчмөндөрдүн чемпиону болду. Кыргызстан bir 2 жол чемпиону. Азыркы учурда да Кыргызстан чемпионаты өтөт Бишкекте. Ошока даярданып атат азыр. Даярдык болот. Даярдык болуп атат ошока. Балаңызды өзүңүз даярдап атасызбы? Жок, аякта өзүнүн тренери бар. Мен бияктан окуп жүргөн балда даярдап, аякка тапшыргам, аякта окуп, физкультураны бүтүп, армияга барып келди. Айылдагы кичинекей балдар кандай болуп атат? Ата-энелердин негизи ата-энелердин кызыгуусу кандай бул спортко? Ата-энелердин кызыгуусу жакшы. Балдарын ошо алып келип тапшырган. Ошо мына ушу балдар берде 50-60 бала бар колунда. 40 жаш балдар. 30 чоң балдар. 10-11 класстын балдар. Алар демек убакытка карап келишет экен да? Убакытка карап келишет. Өздөрүнүн бош убактысына карап, Бул балдар бардыгы ошо результат жакшы беришет. Чемпион балдар өздөрүнүн весинде постоянно биринчи, экинчи орунду алып турушат. Таанылып калган балдар. Эң кичинекей канчадан аласыз эми? Жашы? Азыр экинчи класстан да, кичинекей, экинчи класстан. 8 жаштан алып келсиз да? Экинчи класстан. Андан кичинекей шоктонуп өтө неме болуп кетип атат. Адамды чарчатып коет да бердичи. Кыйнап, укпай, шоктонушуп берди. 11 класстан чоңдор деле бар эми алар. Бирок азыр ошо Кыргызстанга даярданышып атат чемпионатка. Эми бул жерде бир эле алыш күрөш боюнча элеби? Ооба, бу жерде менин залымда алыш күрөш боюнча. Ага, алдыга кандай пландар коюп атасыз эми? Шарт бар экен. Алда ошо эми жакында бул мектеп окуучулар үчүн да Кыргызстан чемпионаты өтөт. Ошонго даярдап атам. Жок, облуста. Республиканский болот. Жалал-Абад облусунда, былтыр Жалал-Абад облусунда болгон. Быйыл дагы болсун, ошо көрөбүз да ошо федерациянын немеси. Спортчуларыңызга ишеним барбы? Бар, Кудай кааласа. Жакшы. Жеңишти алып келишеби? Алып келет. Моун чемпион дедиңизби, же моунбу? Бул ошо 23 килограммда чемпион болду. Оны ям ошо 23
Азыр 20-30 килограммда алып атат да. Но 40 килограммга өттү азыр 35 килограммда чемпион болуп жүрдү. Чемпион болуп атат, Чемпион болуп жүргөн. Азаматсыңар жигиттер, ушундай кыргыздын желегин желбиреп жүрөр эле, дүйнөгө таанытып, макулбу? Шамалсай айылы эли негизинен дыйканчылыкка аябай жакын келишет. Мына ошондуктан мен бул айылда ушу дыйканчылык менен алектенген Келсинбек аганын мындай бир күнөсканасына келдим. Келсинбек ага, эми буну кантип баштадыңыз? Олорду качан эктиңиз? 25 декабрда бул отургузам бир яшикке. Кийин бир ай өткөн соң бир 3-4 кулак болгондон кийин буну пикровка кылып туруп немеге отургузам да. Күлөккө отургузам. Кудай кааласа бул 20 марттарга ошо сыртка отургузган даяр болот да. Ошондо канча күн убакыт кетип атат ошондо? Ай. 3 айда, 3 айда даяр болуп калат. 3 айда даяр болот. Бул кайсыл сорттогу? Бун сорттун аты Lotto F1 деп коет. Өтө түшүмдүүлүгү жогору, жакшы сапат, базарга да өтүмдүү, узак жолго да чыдамдуу болот. Бул кайсыл жактан алып келдиңиз эми уруктарын, же өзүнүн Кыргызстанда эле барбы? Жок, буну Москвадан алып келтирдик. Бунун уругу биздин сомго 3,5 сомго туура келип калды. Ошол эми ниет кылып атабыз, эми Алла буйруп насип кылса бир жакшы сатып алабыз деген ой максатта өстүрүп атабыз. Буну сатыкка чыгарасызбы, көчөттү же өзүңүз эле эгесизби? Жок, бул сатыкка чыгарылбайт. Мен өзүм эгем да, бул болгарский калемпирим. Канча жерге жетет эми бул? 1 гектарга жетет да. Эми 1 гектардан жылына ошондо канча түшүм алып каласыз да? Орточо эсеп менен. Эми орточо эсеп менен бир 700 миң ушундай болуп калат да. Таза кирешеңиз, Таза киреше. Бунун расходу да сал көбүрөөк болот, берки башка уруктарга караганда бир 300 миң, 400 миң өзү расходу бар да. Ошол жакшы болуп калса, миллионго чейин сатсаң болот да. Эгер баа жакшы болуп турса. Эми мына кышында да чыгышасы бар да эми, муну күнөскананы жылытасы, Ооба. Жана кара алтынды иштетсеңиз керек, көмүр иштетип. Көмүр иштетебиз. Кышы менен ушу көмүр жагабыз да. Ошо марттын 15-ине чейин көмүр жагылат да. Күн жылыганга чейин. Эми мынау көчөттү эгип кое бересиң, бирок бунун дагы мындай ысыкты талап кылат же сууну көп талап кылат деген негиздер болсо керек. Ооба, ал негиздери бар, албетте. Бул отургузгандан кийин 25 градус. Ошондо жакшы өсөт, плюс. Күндүзү ошо 30-35ке чейин болуп туруш керек. Ошондо көчөт жакшы өсөт, ошо мен айткандай марттын ошо 15-20ларына даяр болот. Биз ошо дыйканчылык менен күн көрөбүз да, чынын айтсам. Менимче балгары калемпир экен, башка дагы эмнелериңиз бар? Башка ошо помидор бар, мен ошо помидор менен балгар калемпирин эгем да. Көрсөтпөйсүзбү аны? Мынакей Казбек, биз айтып аткан помидорлор ушул. Бунун сорту Dino. Февралдын 5-нен отургузганбыз уругун. Уругун таштагансыз? Уругун таштаганбыз да. Кудай буйруса, бул сал кечирээк пойлага алып чыгабыз, бир апрелдин 1-леринен алып чыгып эгебиз да. Бунун түшүмдүүлүгү кандай? Түшүмдүүлүгү өтө жогору. Бул Dino сортунан биз бир 3 жылдан бери эгип келатабыз. Түшүмүн көрүп, аябай тоннаны көп берет десек болот да. Бир түйүнөн канча килограммга чейин бериши мүмкүн? Орточо эсепте 5 килограмм берет да. Жакшы. Келсинбек ага, эми бул дыйканчылыкты түшүгө өтө кыйын да. Ооба. Анан эми ушул дыйканчылык менен деле алектенип алдыга максат кандай коюп атасыз эми? Өркүндөтөйүн деген, сыртка экспорттоюн деген пландар болуп атабы? Ооба, эми азыр айтсак ушу балгар калемпирин Россия жергесине биз экспорт кылып атабыз. Азыр эми өтө көп өлчөмдө эмес, бир азыраак жөнөтүп атабыз да. Учурда, эми ниет кылып атабыз, келерки жылы көбүрөөк эгип, көбүрөөк ошо экспорт кылганы чет өлкөлөргө, Кудай буйруп насип кылса.
Жакшы. Азаматсыз. Кайли дейсиз? Өркүндөтө бериң. Шамал аябай катуу болот экен бул жакта. Урматтуу телегөрүүчүлөр, көрүп атасыздар. Чакан бөлмө, бирок ичи толуу мына ушундай кол өнөрчүлүктөн жасалган аспаптар. Таштан агабыз дээрлик 30 жылдан бери ушул өнөрчүлүк менен алектенип келет. Ага, эми негизи бул жерде аспаптар турат да. Өзгөчө аспаптар. Мындай. Буларды кантип жасайсыз? Мен таң калып атам. Жабыштырып коюпсуз, бири-бирине же атайын бир дарактан жасагансызбы буну? Менимче казак менен кыргыздын бир достугун чагылдырган окшойсуз. Ооба, ошондой болгон, туура эле. Бул эми негизгиси мунун жасалыш тарыхы мындай да. Мен өзү Казакстанда окугам да. Казак ошо студент кезде анан ошол жакта окуп жүрүп, анан бул жакта комузду чертчи элем, конкурстарга катышып жүргөм, жакшы эле ошо областтык, райондук конкурстарда жеңип келгем. Анан ал жакта да комузду ала барып, комуз чертип жүрүп, анан кийин ал жактан домбураны үйрөнүп алдым да. Ал жер домбураны үйрөнүп, анан алиги студенттердин фестивалында биринчи место алдым. Ошондой болду. Казакстанда жүрүп домбура ойноп, казактар менен жарышып, Бетбак Тала деген бир күйсүн ойноп, Курмангазын. Анан ошондо биринчи место алып, анан ошондон кийин анан ушу ойноп келатам. Анан эми негизгиси жасалышы тарыхы ушул кыргыз менен казак ушу бир тууган эл, тили бир, дили бир. Анан ошо бирге ынтымактуу болсун, мына келечекте да ушу ар дайым ушу жакын жашайбыз деген ниет менен жасадым эле да ушу. Абдан жакшы. Ушундай. Мына ушул жерде мен бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Таштан агабыз мына ушул аспаптарды өз колу менен жасайт. Азыр агабызга комуз чаап бериң же кыл кыякты оюп бериң деп айтпай эле коеюн. Мен ушул азыр чыгармачылыгына бир басым жасайын. Комуз, домбура кошо ойноп бербейсизби ушуну? Мейли, ойноп берейин. Эми мен ойноо негизи биз кийинки келечекте балдар, жаштар ойношу мүмкүн. Эми ушу комузду чертип атып, домбура өтүп кеткен жери бар да, ошону аткарып берейин. Анда эмесе Корголдун Акбакай деген күйсүн чертип берейин. Үзүндө. Ушундай. Муну мен ырдаса да болот. Экөөм бириктирип. Идеяны каяктан аласыз, идеяны? Идеяны эми эң негизги идея бул жараткандан берилет да. Биринчи, экинчиден өзүңдүн аракетиң. Анан ошо жараткандан берген ошо ойду, талантты ошону ишке ашыруу ал өзүңөн да. Анан уктап жата берсең, эч нерсе кылбай отура берсең, турмуштун көйгөйү менен жүрө берсең, бул эч нерсе бүтпөйт. Бул деген нерсе өтө чоң иш. Анан ошого ойлонуп, миң толгонуп отуруп, биринчи эскиздерин сызам, ошондой кылып бүт эсебин чыгарып, анан ошо жасайм да. Эң негизгиси булардын бардыгын бир жыгачтан жасайм да. Бүтүн жыгачтан жасалат. Мына ортосу бүтүн бир жыгач, кошулбайт. Килейленбейт, бардыгы өзү менен, ошо өзүнөн. Бул жагы домбура, эки беттүү да бул. Бул эки беттүү, бул бир беттүү. Ушундай ошол. Алмаштырып ойнойт. Алмаштырган ойной берет.
ошондой жерлери бар. Мына кооздуктарын Кооздуктарын өзүм ойлогом, анткени баягы түндүктү коюп коебуз мындай алып түндүктүн башына. Анткени баягы бардык кыргыз элинин боз үйүндө казактардын деле боз үйү бар. Анын деле түндүгү биздикиндей. Ошо түндүгүбүз бир деген. Түндүгүбүз бир деген сөз ушудан келип чыгат деп ойлойм да. Мынау жасаганыңызга таң калып турам. Муну кантип жасаганыңыз? Бул деле бир да. Бул Кылкыя кошуп да. Бул дагы эми бир жыгачтан ушу 3 аспап жасалды да мындан дагы. Анан кийин бул өтө оор иш болду. Мунун эсебин чыгарыш, мунун ойлоп, мунун эки жагын өзүнүн ар бир аспаптын өзүнүн образын бериш өтө оор нерсе экен. Буга ушул 1 жылдан 2 жылга жакын убакыт кетти. Анан кийин ошонтип отуруп жасаганда дагы бул жыгачты бизде эми Кыргызстанда өтө жыгачтын түрү көп. Анан эми 30 жылдан бери өзүң билесиң эми жалаң жыгач менен иштегенде жыгачтын кандай экени эми кадимкидей эми тили жок да, болбосо бардык нерсени айта турган нерсе, эми ошону билип калдык эми жыгачтын. Эми бизде мен өзү Аксыдан болом. Ошодо ак чечек деген жыгач бар да, ошодон жасалган бул. Өтө катуу. Деңиз деңгээлинен 1,5 метр менен 2000 метрдин ортосунда гана өсөт. Төмөн жагында өспөйт, жогору жагында өспөйт, ортодо өсөт. Ошо жыгачтан мөмөсүз дарак бул өзү. Ошодон жасалды ошо. Анан бул сунер эмес, ойнолот. Ойнолот бул, ойнолот. Ошо ойнолот. Бираз көргөзүп койбойсузбу? Мынакей мисалы үчүн, мына кылгыяк. Кылгыякты мына мындай кылып туруп кармап, мына отуруп алып, мына ойноп кете берет ушундай. Анан кийин анан ушу менен айлантып туруп, мисалы үчүн мына домбура көтөбүз, мына казактын домбурасын. деп кайрыйбыз дагы. Андан кийин комуз көтөбүз, мисалы үчүн мына. Кол ойносо да боло берет муну. Анан эң негизги максатым ушул, мисалы үчүн кыргыз эли мындай талантка бай адамдар болот. Анан эми ушу 3 аспапты ойногон, 4 аспапты ойногон, 5 аспапты мына Курмангазы канча 20дан ашык аспап ойноп атат да. Мисалы үчүн ушу 3 аспапты ойносо, 3 аспапты өзүнчө көтөрбөстөн бирөөнү алып жүрө берет, айланып ойноп жүрө берет деп да ойлойм да мындай кичине. Анан эми бул жасалган аспап бири-бирине эч кандай тоскоолдук бербейт. Кайра бири-бирин сүрөп турат мындай үнү, добушу. Аспаптарды жасоодо негизинен эмнесине көңүл бурасыз да? Эң негизгиси табагадан келаткан жасалуу ыкмасын колдоном да. Ошо жасалуу ыкмасынан чекеге чыкпайм. Колуман келишинче ошону өздөштүрүп аракет кылып атам мен азыр эми. Жакшыраак үн чыкса экен, жакшы формасы жакшы болсо экен. Мисалы үчүн республикалык дүйнөлүк аренага чыкканда дагы бир жакшы бир көркөмдүү болсо экен деген ушу ой максат менен жасап атам. Бул комузду башкача жасапсыз да? Бул фантазия каяктан келди эми? Өзгөчөрөөк экен.
эми баягы комуз жасап жүрүп, анан ар түрдүү ыкмада жасап, анан баягы жука жасап көрдүм, калыңда жасап көрдүм, анан орточо жасап көрдүм. Анан эми муну сәл коңур үндүү чыксын деп, анан жанагы адамдардын табити артүүдө да. Кээ бирлер бар баягы коңур үндүүлөр бар, Мыскал Өмүркановдай. Ошондой улан. Анан кийин ошого мына ырдай турган, жаш балдар ырдай турган, эми ошо мындай жакшы чоңдор деле ырдаса болот. Ошого анан анча алиги күйлөр келет, ошого туура келип калат да. Ушундай бийик, ушундай коңур күйлөр болот. Ошолорго туура келгенге ушуну жасап койдум да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жөнөкөй эле жыгачтан мына ушундай комуздун ар түрлөрүн жасайт экен. Мисалы, мынау бир аз башкачараак, жалпагыраак, Ал эми мына көрүп атасыздар. Эки беттүү комуз домура. Бул жакта балалайка турат. Аганын колунда 3 аспап. Бул жакта аса таякы бар экен. Мына көрүп атасыздар. Бул жакта кылгыяктар турат эми. Өзүбүздүн кыргыздын ушу колориттери түшүрүлгөн, жаныбарлардын элеси түшүрүлгөн бугунун, бул аттын элеси түшүрүлүптүр. Бул жакта гитара да турат. Сонун. Не дейсиз? Бали дейсиз? Анан бир агабыз бир чыгарма ойноп берсе, кандай дейсиз? Аткарып берейинби? Ооба. Эми анда эмесе муну мен кош дулдул деп коем муну. Анткени дулдул деген бул баягы гүлүктөрдүн гүлүгү да. Анан ошого кыргыздын музыкалык аспабынын дулдулу комуз да, эң башында турган. Казактардыкы домбура. Ошону кош дулдул деп анан экөөнүн чаап кетип аткан дагыдай кылып койгон да. 6-күнү кечинде деген ырды аткарып берип койбоймунбу да. Азамат сонун чыгарма. Да, ушул жерден не дейбиз? Мен таштан аганы коштошуп жатып, бир нерсени баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул аганын устачылыгына бали дейбиз. Телекөрүүчүлөр, мына ушундай аспаптарга ээ болгуңуздар келсе, агама кайрылып берсеңиздер болот. Таштан аганын өнөрүнө таң калып олтура берип, күндүн батканында билбей калыптырмын. Ооба, мына ушундай көп кырдуу талант ээлери өлкөбүздө чанда гана кездешет. Мынакей көрүп атасыздар, Шамалсай айылынын тургундары кечинде күндүзгүдөй жүрүшөт. Эмне дейбиз? Айыл өнүксө өлкө өнүгөт. Чындыгында мына ушундай айылдарда мына ушундай иштер аткарылса болот экен го. Сиздер менен мен Казбек Мамасатов болдум. Жалал Абад обласы, Нокен району, Достук айыл өкмөтүнүн Шамалсай айылы. Мен айылым көрсөтсө. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Эгерде өз айылыңыздарды мен айылым көрсөтүүнөн чагылдыргыңыздар келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. 5 февральда секкенбиз. Марттанбы? Жок, апрелге барат. Биринчи апрель дедиңиз, анан февраль дедиңиз. Операторсыңар же камерасыңарбы? Азыр мына сүйлөй турасыздар, анан мындай бириңиздер менен сүйлөшпөй туруңуздар, Шамал катып экен, Буну азы. азыбы? 30 жылга жакындап калды. 30 жыл.